Урматтуу угармандар, бизде студиябызда конокто айыл чарба илимдеринин доктору Медербек Жаанбаев. Биз бүгүн ушул Кыргызстандагы багбанчылык тармагындагы абал боюнча кеп турабыз. Медербек мырза, бүгүн абал кандай? Багбанчылыкты өнүктүрүү жаатында кандай иштер жасалып жатат? Көчөттөрдү тандоо жаатында кандай иштер болуп атат? Ушулар боюнча айтсаңыз. Саламатсыздарбы? Чоң рахмат биринчиден чакырганыңыздарга. Багбанчылык тармагында өнүгүүлөр жакшы, жылыштар бар. Алды эски жылдарга караганда элдердин багбанчылык тармагына кызыгуусу артып, көптөгөн дыйкандар ийгиликтүү деңгээлде өндүрүштөрүн жасап атышат. Аны менен кошо көчөт маселеси дагы деле негизинен сапаттуу көчөттөр сырткы өлкөлөрдөн ташылып келип, ошол жергиликтүү питомниктерибиз сапаттуу көчөттөрдү өндүрүүдө бир аз аксап атат. Айта кетсек, мисалы, клондук подбойлорду, кыйы басталарды инвитро шарттарында көбөйтүлгөн лабораторияларыбыз жок да. Жаңы курулуп баштап атат. Эми азыр агрардык университетте жалгыз бирөө бар, Ысык көлгө бирөө курулат деген миш-миштер болуп атат. Эми ушул нерселер өнүксө, Кыргызстанда дагы сапаттуу кыйы басталар өндүрүлүп, сапаттуу көчөттөр өндүрүлсө, баасы да арзаныраак жана ар түрдүү оору зыянкечтерге, карантиндик зыянкеч ооруларсыз сапаттуу көчөттөр өзүбүздөн чыкмактагы биздин ишкерлерге жана фермерлерге чоң бир колдоо болмок да. Жалпысынан абал жылыш бар, бирок дагы деле бир аз жай бараткандайбыз. Негизи мындай көчөттөрдү туура тандоо кандай жүрүшү керек? Ушул боюнча кыскача. Көчөттөрдү туура тандоодо биринчиден сертификаттар болуш керек. Ошол өндүргөн компаниянын ишеничтүүлүгү тастыкталган, көп жылдан бери эмгектенген, көбүрөөк санда көчөт өндүргөн компаниялар болуш керек. Жана эч кандай вирусу, оорулары жок, карантиндик зыянкеч илдеттери жок, таза деген сертификаттар болуш керек. Андан сырткары атына заты туура келиш керек. Башкача айтканда, кызыл алма деп туруп, сары алманы сатып койбош керек да. 3 жылдан кийин башка сорт чыкса, ишкер ошол 3 жылдык убактысына жана кирешесинде банкрот болгондугунун белгиси болот да. Ошол нерселерге маани бериш керек. Анан көчөттүн жалпы өзгөчөлүктөрү, тамыр системасы жакшы өнүккөн, тамырды кайчы менен же болбосо тырнак менен чызып көргөндө ичи ак түстө болсо, бул сапаттуулугунун белгиси. Ал эми саргайып же болбосо ичтери карайып калса, бул көчөттүн мындай сапатынын төмөндүгүн же оорусу бар экендигинин белгиси болот да. Жалпысынан тамыр системасы кубаттуу жана чачы тамыр деп коебуз. Майда тамырлары көбүрөөк санда болсо, бойлору стандарт болуп, 1,5-2 метр болуп, мындай бутактары сынбаган, атына заты туура келген сорттор болсо, көчөттөр болсо жакшы болот да.